Америка сыртынан башкача көрүнөт негизи. Ичинде жашоо башкача да. Мынтип кетем деп туруп барып алабыз да негизи баарыбыз эле. Анан ожидание реальность болот да. Балдарым алуу эле кетип калганда я уже поняла, да, что здесь я, оказывается, на своих детей не имею права дегендейчи. Менин атым Даткайым. Мен азыр жумушум жок десем деле болот, мындайча айтканда, өзүм жакшы көргөн жумушум, өзүм каалаган жумушум жок. Бирок бизде Дордойдо местобуз бар. Дордойдо уже канча жылдан бери жумуш кылабыз. Бул негизи апамдын жумушу. Это как семейный бизнес дегендей. 2 баланын энесимин. Ошо Америкага барганыбызга быйыл 17-июлда 1 жыл болот экен. 1 жыл болмок экен, мен калсам да. Тилекке каршы ушундай болуп калды. Аллах тааланын буйругу экен, кайра келип калдым. Жолдошум көпкө чейин ойлонуп жүргөн, кетсемби депчи, ош жака барып иш кылсам дегендей. Как и у всех, да, американская мечта дегендейчи. Но это не было моей мечтой, если я так сейчас думаю. Азыр ойлоп көрсөм, андай прям Америка деген мечтам жок болчу негизи. Бирок эми как любая жена, аялы жолдошумду бантип поддерживать эткенге эме кылдым да. И мен да макул болдум. Кыргызстан негизи эми жаман айткандан эмес, бирок Кыргызстан кичинекей эле өлкө да. Ал жакта уже совсем башкача кандай амбиции деп коет го, амбицияларың күчөп, прям өзүңчө пландарды коесуң, өзүңчө прям мечтать этесиң. А потом 1-2 ай өткөндөн кийин начинается реальная жизнь, да, это все заканчивается и реальный жашоо башталат да, турмуш деген ошол башталат. Уже өзүңчө үй снимать этесиң. Башында барганда эле сразу эле иштеп кетем деп ойлойт да, көп элечи сразу эле кире калам там такси да, баягы эле документтер жасатыш керек. Это алда убакыт да, и бат эле барганда эле мынтип кетем, тинтип кетем деген это туура эмес да. Анан ошентип мынтип кетем, тинтип кетем деп туруп барып алабыз да негизи баарыбыз эле. Анан ожидание реальность болот да. 1 ай өткөндөн кийин биз уже өзүбүз үй снимать этип көчөйүн деген күнү прям ошол күнү балдар уктаган эмес да. Баягы биз уже переезд, не переезд деп анан үйгө жаңы эле кирип таштап, анан чогуу эле магазинге барып келебиз деп жолдошум да түн менен уктабай баягы таксиде иштеген. Анан магазинге баратып, кичинекей балам жолдон уктап калат. Чоң балам телефон көрүп аткан болчу. Анан сен бат эле өзүң кирип чыкпа, балдар менен все равно ж неудобно, жакшы ала албайсың, эме кыла албайсың. Ошого сен бат кирип чык, мен карап турам деген, анан макул деп мен кирип кетсем, аркаман келет. Мен ичкенге бирденке ала алайынчы депчи, балам суусап эме алып. Анан экөөбүз тең кирип кетебиз. Анан жолдошум чыгып кеткен болчу, бир 10-15 мүнөттөн ашыгыраак болуп калды окшойт магазинде. Чыгып кетип эле анан мен жарым сааттай жүрдүм магазиндин ичинде. Баягы эми жаңы үйгө киргенде эчтеке жок болот да, мындай пустая квартира. Ошого посуда аласың, эмелерди казан аяк дегенде аласың, продукталарды аласың. Ошонун баарын чогулуп жүргөнчө ошончо убакыт болот да негизи. Анан эми чыгайын деп атсам эле полицейскийлер келип выходите деп калды да. Мен коркуп эле, титиреп, калтырап эле түшүнгөн жокмун, эмне болуп кетти депчи. Анан жолдошум айтып койчу, мен 10-15 мүнөт эле жок болчумун деп атпайбы. Анан эмне болду эле түшүнбөй эле. Анан парковкага чыксак, уже пожарная, скорая, эме полицейский, бир эмес 2-3 болуп келишет экен. И ушул момент мен илебай жашынакай айтып берейин деген элем. Полиция келип калды. Где мои дети дедим да. Сразу эле где мои дети деп эптеп, тил билбегендин эң жаман жери ушул да. То, что ты не можешь высказаться. Мындай сурап эме кыласың, бирок
түшүндүрүп айта албайсың да, өзүң оюңду түшүндүрө албайсың. Где мои дети десем, они в машине деди да, типа баягы пожарный машинаны көрсөтүп, они там деди. Анан мен айтып атам, мне нужно их увидеть дедим да. Мен коруп кеттим, аябай коруп кеттим. Неге алып коюшту түшүнбөй атам да мен еще. Баягы неме деп коет го, эмне эле шоковое состояние болуп калды да, мындай вообще ничего не понимаю да. Они эме деди да, анан кийин еще кол менен мынтип түртүп атпайбы? Түрткөндө я еще больше разозлилась, да, почему типа к моим детям меня не пускают дегендей. Анан токтотту да, анан уже жолдошумду уже полиция наручник кийгизип эле алып кетип калды. Балдарым эмеге отургузуп алып кетип калды. Тиги бир нерсе деп сүйлөп атат да, мен дагы аны түшүнбөй атам, түшүнө албай атам да. Анан же телефонум жок. Менин телефонум зарядкасы отуруп калган, жолдошумдуку зарядкада туруптур да. Аны алып чыксаң сразу өчүп калат экен, аныкы да отуруп калып, телефонду көрүп отурган да. Анан бирок эптеп эмеге чалдым. Жолдошум братишкасы бар эле, ошого чалдым, келе кал депчи. Анан байкесине да жакшы чалып калдым, байкеси баары эле бат эле келип калышты, пока мен полицейскийге эптеп түшүндүрүп атканча. Бирок полицейский айтты да, у вас не было полчаса дегендей айтат. И типа мы ваших детей забираем в госпиталь деп. Эң жаман нерсеси, эми бул да буйрук экен, бир жума астын балам, кичинекей балам коляскадан жыгып түшүп, чекеси жара болуп калат. Адан кийин бир күн астында велосипедден берки чоң балам жыгылып, эмеси бетинде царапина болуп калат. И алар дагы ойлоду да, бул эмне деген балдар депчи. Анан бала деген шок болот го бизде. Эки балам тең, еще мальчики же. Шок болгондон тамчыники, здесиники жыгылып эметкени. И баягы кичинекей балам уктап калгандан да тургузуп көрөйүн дептир да. Тургузса турбай коюптур. Баягы түштө уктаган эмес, саат 5-те уктап, катуу уктап калыптыр да, аябай катуу уктап калып. Анан кийин ошентип эле алып кетиштир, типа подозрение кылыпчы. Анан тилер келди, түшүндүрүп айтты, жыгылса ошентип пока разбирались, эмеге больницага бардык, больницага барсак, ваши дети спят, все нормально дедик, текшеришиптир, карашыптыр. Эмени врач келип, ал менден сурады, эмне болду, кандай болду дегенде. Анан түшүндүрүп айтып бердим, ушундай магазинге кирип кеткенбиз дегенде. Ким эмен орган опеки деп коет го, ошону чакырышты. Ага айтып бердим, кандай болду, эмне болду. Ыйлап да айтып берип атам, эптеп мынтип деле түшүндүрүп атам. Переводчик бар да, все равно через переводчик общаешься. Ага да түшүндүрүп атам. В общем, пока вот это разбирались, жолдошумду жактан полиция допрашивала, почему так получилось. Оказалось, что парковкада иштеген кишилер чалыптыр да, биякта машинада 2 жаш бала калып калды деп. Биз түшүп кетатканда ал киши бизди көргөн. Булар чыдап кетип калды деп чалыптыр да. Ал жакта андай не принято да. То есть балдарды 1 секундка да чыдабаш керек. Мы это как бы понимали, билчүбүз да негизи. Бирок эми ушундай кырсык экен, билбейм. Эгерде ошол моментте мен туруп ыйлап атканым азыр билип туруп кандай кылып койдум дегендей болот го. Билип тура билесиң, но почему-то это жолдошум өзүнү күнөөлөйт, мен өзүмдү күнөөлөйм, экөөбүз эки жактан өзүбүздү жейбиз. Анан эмне болуп калганын, бул иш анан сотко ашып кетти да. Уже сотко эме жазып берип койгон кагаз. И ошол моменттен кандай десем, ошол моменттен башталды да осознание, да, то, что это тебе не Кыргызстан дегендейчи, типа ты уже в другой стране, то, что тебе здесь никто не поможет депчи. Биякта андай байке сүйлөшүп коелучу дегенде жок да, ты уже не сможешь договориться. И сотко бергенде тоже, мы не знаем, биз сот менен эч качан мындай эме кылып көрбөгөнгө, кандай дело не имели дегендейчи, типа түшүнгөн жокмун да кандай болот, эмне болот. Сот дегенде для нас это прям
мындай коркунучтуу жаман нерсе болот го, жаман нерседей көрүнөт го. Ошентип сотко кетип калды. Макул сот болсун деп күтсөң, бир ай өткөндөн кийин сотубузду жылдырып койду да. Кайра эң жаман нерсе адамда, өзү негизи адамда эң жаман нерсе бул неопределенностьте жүргөн нерсе экен да. Билбейсиң кандай болот, эмне болот дегендейчи. Ошондон кийин экөөбүз тең баягы кыжалатпыз да жолдошум да. Ошол биздин энергиябызды, күчүбүздү бар жокту ошол нерсе алып койду да. Именно ошол ситуация и ошол случай. Бирок ошол деле жөндөн жөн болгон жок болуш керек деп ойлонуп жүрдүм негизичи. Это тоже не просто так. Бул да бир нерсени билсин, бир нерсени түшүнсүн деген ойдо болду депчи. Балдарыбызды алган жок, балдарыбыз өзүшмөн эле болду. Просто алып коебу деген да ой болот экен да. Алып койсо кандай болот дегендейчи. Ушундай ситуацияга бирөө жарым учурады беле деп истесем эч ким жок. Бирөөдөн кеңеш сурайын десең эч ким жок. Эч ким мындай нерсени айтпайт. Мен деле, например, айтпайт болчумун да. Бирок ошо өзүм издеп таппаган үчүн мен айттым да. Бул нерсени мен Инстаграмга киргизгем да. Бул нерсени мен айтып бердим. Бул, наверное, один из самых худших дней деп коеюнчу в моей жизни, наверное. Азыр айтып бератып, ошол моментте прям себя ощущаю, да. Ошол нерсе биздин энергиябызды, бүт эмебизди алып койду депчи. А так пландарыбыз жакшы, пландарыбыз бар болчу. Биз деле жөндөн жөн барган жокпуз да, бир ой максатыбыз менен, тилебиз менен барганбыз. Ошону ишке ашырганга баягы күч, эмең керек да. Энергия нужна, мотивация какая-то нужна. А биз бир нерсе менен такалып калдык да, ошол нерсе менен. Эмнеге ушундай болуп калды, бул качан чечилет, бул кантип чечилет депчи. Самое главное, кантип чечилет. И эң жаман нерсе еще именно Америкага барганда почему-то, да, может, мен насчет России, Москвага барып Россияга кеткендер да эми бизде көп. Ал жак кандай болот экенин билбейм го, и тем более ал жакын да бизге. Америка алыс болгон үчүн эми бардык деген эми көп эле Америка барганда ажырашып кетет да, көбүнчөсү. Это тоже одна из важных тем. Почему? Потому что мага көбү жазат. Күйөөм менен ажырашып кеттим, күйөөмдөн кетип калдым. Мен да кыйналып атам, мындай болуп атат. Особенно когда я сюда приехала уже и Инстаграм жүргүзүп баштагандан кийин, когда я уже начала рассказывать, көбү ушинтип жазып баштады да. Мен да кетким келет дегендейчи. Жолдошум менен типа урушуп кетатабыз, ажырашып кетатабыз дегендер көп болот. И ушунун айынан дагы жолдошум экөөбүз бири-бирибизди түшүнбөй, бири-бирибизге баягындай поддержка бере алган жокпуз да. Азыр ойлосом да, ал өзү менен өзү сыгылып жүргөн да, потому что сот негизги эме жолдошум болуп калды да, потому что ал машинада отурган үчүнчү ответственности ага мойнуна асты да. Биякта туруп мен да балдарым үчүн кыжалат болуп атам да, типа алып койбойбу, эмне болот дегендей. Ошонун айынан да экөөбүздө уруштар да көп болду да негизи. Аялы менен күйөөсү бири-бирин поддерживать этпесе, негизи эмети Америкада эле эмес, биякта деле ушундай го негизи. Поддерживать этип, түшүнүп, тем более алыс жерде бири-бирин колдош керек экен да. Бири-бирин түшүнүш керек экен. Если ал болбосо, эчтеке болбойт экен. Жумушуң деле кетпейт, жумушуң деле болбойт дегендей. Ошо ситуация болгондон кийин 2-3 ай айтып атпаймынбы, эми сотту жылдыра берди, урушубуз көбөйүп кетти жолдошум экөөбүздүн. Бири-бирибизди түшүнбөй баштадык уже. Анан ушундай бир ой келди, кетип эле калсамбы дегендейчи. Кетип калайын десең дагы оңой эмес кетип калышчы. Точнее, наоборот, эң оңой кетип эле калыш да, мындай. Ничего не сделать, просто билет аласың, кетесиң да. А бияктан башка сенин жагың ушунча келгенден кийин кантип кетип каласың деген ойлор да болот да.
ушунча аракет кылып келген, тем более оңой жол менен келген жоксуң дегендейчи. Кантип кетип каласың? Бир четин биякта ойлосоң, балдарың ойлойсуң, кетип калайын десең, жолдошуң ойлойсуң да. Ага дагы негизи кыйын болот да. Кыйын болот экенин билип эле жүргөм. Кыйын болот деп эле ойлодум да. Ал өзү деле түшүнөт. Бирок соттун чечими кандай болот деген ой дагы бизди кандай жеп салды да. Сот болуп калса, балдарыбызды алып койсом эмне кылабыз дегендейчи. Ал моментте уже кете албайм да. Тем более алып да кете албайм. Балдарымды баягы эмелге киргизгенден кийин обследование кылып эме караган жериндечи. Ошол жерде балдарым, точнее, алып эле кетип калганда я уже поняла, да, что здесь я, оказывается, на своих детей не имею права дегендейчи. Алар в любой момент они защищают, кандай балдардын укугун алар биринчи орунга койгон үчүн сен эне болосуңбу, атасы болосуңбу, если балдарга что-то угрожает, да, мындайча айтканда, балдардын бир укуктары эметип атса, жөн эле алып коет экен да. Мен өзүм балдарыма өзүм ээ боло албай экен дедим да. Анан мен ошондо жазгам, через переводчик жазып түшүндүрдүм да. Кандай чечим кыласыңар, хотя бы айтып койгулачы. Мен ушуну ойлой берип кыйналып кеттим депчи десем, не переживайте, все нормально будет, бирок эме деп жазып коюптур да. Ваших детей не заберут депчи. Просто могут вас, не деди, посадить на сколько-то месяцев деп жазып атпайбы, просто депчи. Коркуп кеттим, в смысле посадить депчи. Бирок мы надеемся, что мы обойдемся типа легким решением деген ушундай, потом ушинтип жооп берип койду да, короче. Кандай болот экенин түшүнгөн жокмун негизи. Но мындай, прозвучало страшно дегендей эле болду да. В итоге ушу билбейм, кетким келип эле калды. Кетсем окшойт деп элечи. Бияқта кыйналып, мынтип. Америка сыртынан башкача көрүнөт негизи. Ичинде жашоо башкача да. Биз көнбөгөндөй. То есть бизге совсем противоположный нерсе экен да. Менталитет дегендейчи даже. Даже могу сууну биз литр десек, алар галлон дейт да, мындай эме бүт нерсеси башкача да, система башкача. И ошого көнүш дагы оңой эмес экен да. Если бул жакта ошондой иштесе, жакта иштегендей, например, ал жакта 15 саат, 20 саат иштегендер да бар да. Ошондой бул жакта иштесе, ошол эле акчаны деле тапса болот да дегеним да. Бизде биякта эмне көп, тойлор көп, эки жака чыгабыз, көп коротобуз, тапканыбыздан дагы расходубуз көп болуп кетет да. Тапкан акчабыздан. И ошого ал жакта сен расходду азайтасың, ишиңди көбөйтөсүң да, мындайча айтканда. Көп жумуш кыласың дегендей. Керкилер 2-3 жумуш подряд кылгандар да бар да. Ошондой эле жумушту бул жакта кылса, ошол эле акчаны табат да негизи. Аякта көп акча тапкан менен көп расходдор да бар да. Мен эч качан эмеге чыгып көргөн эмесмин, мигрант болупчу. Мен чыкчумун, эмде эс алып келген, ошон үчүн айттым да. Эс алып келгендеги эме көз караш ал башкача болот да. Сен иштегени барганда, мындайча айтканда, мигрант болуп барганда ал совсем башкача экен да. Аякта жашаган башка. То есть жить там тяжело дегендейчи. Эң оңой айтып атпаймынбы? Эң оңой нерсе бул жөнүн алып кетип калыш экен. Бирок ага чейин мен аябай көп ойлонгом. Кантип кетип калам, эмне кетип калам депчи, типа жөн эле келдимби? Ушинтип эле өзүм максаттарыма жетпей эле кетип каламбы деп. Балдарымды ойлосом, алдырып койгондон көрө кетип калган жакшы деп. Кайра ушинтип ойлойт экенсиң. Анан кайра кайтып келгенде жолдошум калды, мен өзүм келе бердим жалгыз.
балдарым менен жолдошум калды. Биз келе бердик. Экөөбүз отуруп, акылдашып, экөөбүздүн чечимибиз болгон негизи. Экөөбүз тең түшүнгөнбүз, экөөбүзгө тең кыйын болорун, балдарга да кыйын болорун. Просто чоң балам уже пожарныйды көргөндө баянтип коруп калган да. Бизге келбесе делечи, они нас заберут депчи. Уже мындай паническая атака деп коебу, ошондой сыяктуу болуп калды да балам. Полицияны көрсө да коруп калат. Мына бизди алып кетип калат азыр депчи. Жок балам, бул бизге эмес дейсиң да. Акта эми полициялар мындай эле айланып эле жүрө беришет. Анан пожарныйлар дагы айтып атам го, бирөө келбейт. Экөө үчөө болуп келишет. И мындай со стороны мындай страшно эле көрүнөт да. Бизде баягы андай көп болбогон үчүн дагы. Көбү жазат да. Жолдошум мен да кетким келип атат депчи, анан жолдошум калат, мен келем депчи. Келсем кандай болот энди? Баягы мен уже сиз айткандай баягы эки жактын тең эмесин көргөнгө көбүнө совет берем да, жолдошуң калып атса сен дагы кал депчи. Если у вас все нормально, отношенияңар жакшы болсо, бири-бириңерди түшүнүп атсаңар, баягы айтып атпаймынбы, уруш эме болот, бирок ошону кандай десем, бири-бирин түшүнгөн аракет кылбаса, бири-бирин поддерживать эткен аракет кылбаса, ажырашып кетиш оңой экен аякта. Эң оңой ажырашып кетиш экен. Канча деген үй бүлөлөр ажырашып кетти, канча деген тааныштарым бар да. Канча деген кишилер анан кийин жазды мага. Көп аялдар аякта приютка кетип калышат. Жардам бере турган приюттар бар да, күйөөсү менен ажырашып, эмне кылат балдар менен? Иштейин десе же иштей албаса, приютка барышат, анан ошентип эптеп бутуна турушат да. Негизи кыйын, көбүн келе албаган дагы осуждениядан коркот да. Бияка келсе жакшы сөз укпайм дегендейчи. Бияка келсе баягы эле осуждать этишет, кайын журт бар, өзүнүн ата-энелери бар, баардыгы кандай көз карашта болот дегендейчи. И ошон үчүн көбү ушактан ажырашып эле жашоосун уланта бергенди каалашат экен да. Эң биринчи морально даярданыш керек. Морально, что сен уже эми мындайча айтканда мыйзамсыз жол менен барса, 1-2 жылда келе албайт. Если результат кылам десечи, жок дегенде бир 5 жыл кетиш керек да. 5 жылга чейин чыдаш керек. 5 жыл үйүн көрө албайт, үй бүлөсүн, имеется в виду семьясын таштап кеткендер, например, ата-энесин таштап кеткендер, ошого морально даяр болуш керек экен да. Анан экинчисинен медицина жактан баарын өзүн текшериш керек бир сыйра. Анан балдарды да жакшылап текшертип, тиштерини особенно стоматология аякта аябай эле кымбат. Тиштерин дарылап текшерип, балдарын тиштебаш керек. 1 секундка да тиштебаш керек. Аз кирип чыга калам деген нерсе жок. Бизде го биякта боло берет го. Аякта андай болбойт. Жолдон балдарын урушуп атканда болбойт. Не дай бог бирөө көрүп калса, мындай бетиңен күлгөн менен акырын чалып айтып коюшу да мүмкүн да. Анан автокресло деп коет. Автокреслосуз дагы баланы машинага отургузган болбойт. Обязательно автокресло болуш керек. Если полиция көрүп калса, ошого штраф салат. Это самый лучший вариант штрафта. Например, не дай бог авария болуп кетсе, автокреслосы жок болсо, родители сразу лишают родительских прав да. Ошондой моменттер бар. Анан акырын эле жүрүш керек. Эчтеке нарушать этпей, эчтеке кылбай, баягы өзүң жолуң менен түз дегендей. Негизи мен планымда, оюмда бар, кайра баргангачы, окуганы барган только. Азыр Аллах таалам айтып атпаймынбы, муну бекерден бекер мага буйруп аптыр. Бияка келгенден кийин, именно ушу жолду өтүп келгенден кийин мен азыр ушундай не деп коет, баягы тренд болуп кетти, трансформация болдум да. Ой жүгүртүм уже башкача болуп калды, көз караштарым уже башкача болуп калды. И ошол аркылуу
оюма бир жакшы идея келди, что мен аяка барып окуп келишим керек дегендейчи. Психолог окугум келип атат азыр. Айтып атпаймынбы, мага Инстаграмга көп кишилер жазат депчи. Көп киши жазат, мен аларга психолог болом өзүнчөчү. Оюмда именно Америкага барып окугум келип атат, потому что эң эмелер Америкадан чыкканда психологдорчу эң биринчи эң эмелер кандай кыйын дегендейчи. Планымда бар буюрса. Эртең кандай 1-2 айда кетип калам деген нерсе эмес, ага аябай даярданыш керек жакшылап. Анан Аллах таалам буюрса ошо кайра барып келем десе. Легалдуу жол менен барса, например, кайра келе алат, кайра бара алат дегендейчи. Мексика аркылуу баргандан кийин гарантия жок, кайра кете алабы дегенчи. Легалдуу жол менен барса, тем более азыр туристический виза, например, 10 жылга ачылып атат. 10 жылда багынтип куса болуп, үйүңдү көргүң келип, жаман болгондо келип кайра кетип калсаң болот дегендейчи. Билет эми Америкага салыштырмалуу бизде кымбат болушу мүмкүн, аларга арзан эле болот да, $1,500 болот экен билет. Эми ал $1,500 жакшылап иштесе, 2 жумада, 1 жумада таап койсо болот да. Ошого барып келип иштейм, жүрөм десе, легалдуу жол менен барыш керек да. Барып келип иштеп, барып келип жүрбөсөң, Америкада 5 жыл, 10 жылдап элдер канча жүрөт деп мен таң калып атам негизи. Жол менен барып туруп, Мексика аркылуу барып туруп, 1 айда келе бергендер дагы бар. Үйлөрүн сатып кетип туруп, кайра келе бергендер дагы бар да. Анан кийин келгенден кийин не кылса, негизи билбейм, туура эмес да. Ушунча баргандан кийин же биротоло результат кылып келишиң керек, чыдап да. Ушунча кетиргенден кийин үйүңдү тем более сатып кетсең, например. Ошентип кете албай жүргөндөр да канча. Бияка келсем не кылам депчи, эмне иш кылам дегендей, эмне жумуш кылам. Туура жол менен тилди билип, эң негизгиси тилди билип алса, эң оңой болгондо, эң оңой болушу баргандан кийин адаптация болгонго дагы, ошол жерде бантип көнүп кеткенге дагы, жакшы жүргөнгө дагы, оңой жүргөнгө дагы ошо тилди билсең, морально даяр болсоң, цель, мечтаң болуш керек да, целиң болуш керек. Мен ушуну кылам деп, ушуну бүтүрөйүн депчи. Көп элечи, например, барганда көрөбүз деп эле кете беришет го. На ура дегендейчи. Ошого негизи мындай даярданып кетиш керек экен. Бир сыйра подго. Азыр мен ойлоном да, например, мындай айтат го, типа вернуть бы время назад дегендейчи. Азыркы оюм менен, азыркы уже барып келгенден, көрүп келгенден кийинки оюм менен барсам, мен аз башкача кылмакмын дейм да. Көп нерсени биз туура эмес кылганбыз дегендейчи башындачы. Аялдар баягы депрессияга түшүп кеткени үйдө кечке бала менен отургандан да. Көбүнчөсү баягы ошо жумуш кылбай, өзүн бир нерсе менен алаксытпай, оштон улам кечке бала менен болуп дагы депрессияга түшүп кетет го. Мен да ошондой болду да, баягы кечке балдар менен балдар дагы аябай көп энергияны алып коет негизи, билинбеген менен, өзүң балаң болсо делечи. Анан ошо өзүмдү бир чети алаксытыш үчүн дагы, анан бул ойду дагы Аллах таала мага берди болуш керек дейм. Эмне дегенде, барганда эле мага ошо байкебиз айткан болчу, тамак сатпайсың, сен жакшы тамак жасайсың, мен трактага иштегендерге эме сунуштайм дегендейчи. Анан билбейм, көрөбүз деп койгом. Андай өзүм деле элестете алган жокмун, тамак жасап, анан бери ким жейт эле, ким алат эле деген ойдо болгом да. Анан биринчи айрандан баштагам да. Айран уютуп көрдүм, айран жасап көрдүм, анан жакшы болду. Сүтүм жылмок болду. Эми айран уютайын дедим. Жаңы айран жасап баштаганда, башында акча тапканда сүйүм. Анан айрандан кайра курут жасадым. Аякта курут жок да, анан
бир эмес бир тааныш кызым айтып калды, бир курут $1 экен депчи. Мен анан канча курут сатышымды элестетип курут жасап көрөйүн дедим да. Курут жасап, курут сатып көрдүм. Биринчи айранды группалар бар, группаларга киргизип сатып көрөйүн деп сатып көрдүм. Айран алып башташты. Анан акчалар келип баштаганды эмче дейсиң да. Сонукен го дегендейчи. Анан курут саттым. Шаурма жейим келди бир күнү. Шаурма жасап көрсөмбү деп анан шаурма жасагам. Өзүмө жасагам да. Анан ошо менден алган кишилер мени көрсө деймби. Рахмат айтам. Бир эже жазып калды. Кимде шаурма бар деп группада. Бул да жөн болбойт да. Мен жаңы эле өзүмө жасап жеп эметкем да, бирок продукталар калган болчу. Анан менде бар деп атпаймынбы? Менде жок. Менде бар деп койдум да. Не дейт депчи анан. Анда 10 мүнөттөн кийин барабыз деп. Үйгө чуркап келе калдым да, эми эмелер ингредиенттер калган да. Оштон сразу эле жасап салдым да. Еще үчөөнү деди. Анан үчөөнү жетпей, экөөнү жасадымбы, ушундай болуш керек эле. Жана айрандан чалап кылам. Бизде ушинтип сатат го, чалап менен. Айрандан чалап кылып, ал чалапты бекер эле берет болчумун да башында. Анан кийин алып группага жазыптыр, сон болуптур, анан мындай депчи. Анан оштон улам ушинтип бул ишке айланып кетти жумушка. Уже кадимкидей эле тамактарды кошуп баштадым. Уже бандай сет деп коет го, ушундай сет кылып баштадым. Самсыларды кошуп, пирожки, колуман эмне келсе, короче, ошонун баарын жасап баштадым да. Именно биз жашаган жердин неси жакшы болчу, мындай многоэтажная квартирада. И жалаң кыргыздар жашайт в основном. Көбүнчөсү кыргыздар жашайт, и ошол жактагы кыргыздар эле алчу да в основном. Же ошо биздин район жактан өтүп кетаткан таксиде иштеген балдар. Көбүнчөсү бияктан уже салонго кетчү нерселерди үйрөнүп барышат го. Барганда анан жумуш табыш негизи оңой деп айта албайм. Именно салонго иштейм десе, акада лицензия керек, лицензияны жасатыш керек. Анан бирок көбүнчөсү надам кылышат да ушинтип, өзүбүздүкүлөргө элечи. А если сен уже баягы американская аудитория, башка кишилерге жасайм десең, сен уже лицензия алып жасашың керек да. Анан биздикилер баягы өзүбүздүкү деген болгон үчүн биз жасай беребиз, сата беребиз. Например, башка бирөөлөр билип калса, ага жаловаться этсе, например, сен уже камакка алып коюшу мүмкүн да. То есть это незаконно, мындайча айткандачы. Самое главное, балдарым мындай свободный болуп калышты да. Коркпойт, калганда жүрөт энди. Баягы өзүнүн барган садигине эле барып атышат азыр. Анан бир эме эсиме келет, балам Америкада эми уже 2-3 ай болуп калды да. Школго барганда аякта баарды англисче сүйлөшөт. Анан бир күнү келип алып мынтет да. Апа дейт, я уже не хочу на английском дейт, я хочу кыргызча дейт, говорить депчи. Мен кыргызстан сүйлөшкүм келип атат дейт да. Бакышым кыйналыптыр дейм да, уже англисчени бар бала бат үйрөнөт экен, бат эме кабыл алат экен негизи. Бирок баары кандай комфортно дейт го, комфортно өзүнүн тилинде сүйлөгөн комфортно болот экен да. Анан негизи мага дагы биякта комфортно. Биякта эми калгандай басып турам дегендейчи, калгандай жүрөм. Көбүнчөсү жакта жүргөндөр дагы жазат да. Сиз айтып атпайсызбы, бизде ар кайсы жактан көрөт депчи. Жактан келгиси келгендер дагы көп да. Ошолорго айткым келип атат да, мен барып келген адам катары бияка келсем, мага жакшы болот деп азыр эле айтып кеттим, зона комфорта. Зона комфортага эле келесиңер дейин деп атам да. Лучше азыр возможность бар болсо, ошол жактан болгон аракетиңерди кылып көргүлө. Канчалык эми если прям биздикиндей критичный ситуация болсо, анда конечно, типа келе бергени может быть жакшы болот дегендейчи. А так, если бар жок жакшы болсо, эме болсо, бантип адамды айтып атпаймынбы, ой эле жеп салат да, кечке сыгыла берсе, кечке ойлоно берсе.
кетем деп элечи, кеткенде жакшы болот деген ой, келгенде жакшы болот деп айта албайм. Жолдошу калып калса, өзү келе берсе, биякта деле ошол ой болот. Кандай жүрөт, эмне болот, сагыныч болот дегендейчи. Кандай биздин жашообуз кандай болот дегендей, баягы тем более неопределенность айтып атпаймынбы, неопределенный момент, неопределенный ситуацияга түшүп калса да, бияктан деле ой жээлет. Кээкилери балдарын таштап коюп кеткендер да бар экен. Балдарын ойлонушат, бияка келе берсе күйөөсүн ойлонушат дегендейчи. Поэтому билбейм, эми негизи үй бүлө баары бир болгону жакшы. Аяктан келгиси келгендер болсо, жакшылап ойлонуп көргүлө деп айтат элем. Болгон аракетиңерди кылып көргүлө. А бул жактан кеткендерге жакшылап ойлонуп, тоже жакшылап максат койгондон кийин ошого жеткенге аракет кылып, анан кетсе дейм. Балдарына бекем болсо, балдардан дагы аял менен жолдошунун мамилеси жакшы болсо да. Айтып атпаймынбы, көбүнчөсү канча аялдар калып калып атат балдары менен. Эркек кишилердин ответственности жок болуппу. Бизде эми эркек кишиге калбайт да балдар, аялга калат. Аялдар колунан келишинче башка жерде да аякта жардам бере турган деле киши жок, например. Кыйналып болсо дагы ошо балдарын баап жүргөндөр бар да. Эң оңой эркек кишилерге эмне семьясын таштап коюп өзү жүргөндөр да бар. Башкаларга үйлөнүп кеткендер дагы бар. Ошого эркек кишилерге дагы айтарым да, мындай ответственныйраак болсо, аял кишилер дагы эми кичине поддерживать этип түшүнгөн аракет кылса, айтып атпаймынбы, бири-бирине мындай взаимопонимание болсо, баары болчудай да. И балдарга да ошол жакшы болот да. Негизи эми банальный эле нерсе, счастливая мама, счастливые дети дегендейчи, счастливая жена, счастливый муж дегендей. Ошо.